2024 жылдын 2-сентябрында Баткен облусундагы Тургунбай Садыков атындагы орто мектептин жаңыланган имаратынын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Мектеп курулгандан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Бул окуу шарттарына жана мугалимдердин ишине терс таасирин тийгизип келген. Мектептин модернизациясына жер титирөөгө туруктуулукту күчөтүү, толук жылуулоо, терезелери менен эшиктерди энергия үнөмдөөчү түрүнө алмаштыруу, ошондой эле электр керамикалык батареяларды орнотуу жана вентиляция системасын жакшыртуу кирди. Бул иштер Аристин адистеринин көзөмөлүнүн астында жүргүзүлдү. Энергия үнөмдөөчү чаралар жылуулук жоготууларын бир кыйла кыскартып, кыш мезгилинде жылытууга кеткен чыгымдарды 40% азайтат. Бул каражаттарды үнөмдөөгө жардам берип эле койбостон, ошондой эле окуучулар менен мугалимдер үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүп, билим берүү сапатын жакшыртат. Жүргүзүлгөн модернизация Арис тарабынан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен ишке ашырылып, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы жана Швейцария өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик секретариаты тарабынан каржыланган жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында мүмкүн болду.